Asal, bal. Же бул асал, же бул бал. Канча дагы татып көрөлү. Бал таттуу экен. Эми асал ширин экен. Канткенде достор, бул табигый таза азыкты кичинекей болгон арылар чогултат. Кантип аталбасын, дүйнө жүзү баары тамшанып, жактырып жеп жүргөн азык болуп эсептелет. Саламатсыздарбы? Биз Чыйталадабыз. Ош шаарынан 128 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жерде чый көп өскөн. Көчмөндөрдүн боз үй тигүүдө керегесин калоого эң кеңири колдонгон өсүмдүк. Ошондуктан да Чыйтала деп аталып калган. Дал ушул Чыйтала айылында биздин каарман Илимбек өзүнүн үй бүлөсү менен жашайт. 90го чыккан ажы атанын дубасын алып, биз да өз ишибизди баштайбыз. Pagamar batarsın, baydolatın versin, cevenler düzün olsun, ömürler. Uzun olsun. Halkaya selam, Muhammed Paris'e ondan sonra tağıtırsın, Allah ta'ala haletsin. Илимбектин ийгилиги анын ынтымактуу, бактылуу үй бүлөсүндө. Тагыраагы коломто отун тутантып, ар тараптуу жардам берген жубайы Сумая. Биз жолдошум экөөбүз баш кошконубузга 4 жылдын жүзү болду. 3 жылдан бери жолдошум ушул бал яшыктары менен алектенет. Ал бал яшыктарды жасап жатканда мен ага жардам берем. Ал жасаганда мен аны краскалап, анын ичине рамка жасаганда кошо жасашып, ал эмне кылбасын дайыма жанында бирге болуп, ага ысык тамагын даярдап берип, аны менен катар 3 балабызды карап, 90го чыккан ажы тайтабызды карап, дайыма анын жанында чогуу жүрүп, ошол бал яшыктарды бирге көйүтүп жатабыз. Жолдошум экөөбүз бал сезонун чогуу биргеликте жыйынтыктап келебиз. Ал яшыктардан рамкаларды алып, мага берет, мен аны печаттарын бычак менен кесип, медогонкага салып, балды алабыз. Келгенден кийин аны сүзүп, тазалап, сатууга даярдайбыз. Анын түшкөн кирешесин өзүбүздүн ушу күнүмдүк тиричиликке колдонобуз. Досторубуздун көрүп тургандай, биз азыр Илимбектин устаканасындабыз. Илимбек дагы өзү айткандай бизге башында баштаганда бал челектердин баарын өзү сатып алган экен, баштан аяк. Ал эми азыр өзү өз колу менен жасап, бул бизнестин жеңилдетүү жолдорун издеп атыптыр. Илимбек, айтсаң, азыр бизди көрүп турган мага окшогондор балчылыкты баштайм десе, неден башташ керек? Негизи балчылык биринчи ар яшыктар керек. Ошол яшыктарга андан кийин ичине рамка, анан ары толтуруп туруп, ошо менен арыны кароону үйрөнүп алса, ошондой болуп кетет. Мен негизинен биринчи 5 яшыкты алгам, сатып алгам. Анын ошо арысы, ичиндеги рамкасы, яшыгы бүт бардыгын сатып алгам. Канчадан түшкөн? Мага ар бири бир сезонго барып келген, расходу бардыгын эсептегенде 10 000 сомдон тура келген. Яшик, ары, ичиндеги рамкасы, анан барып келген чыгымы. Сен жөн алган эмес, туурабы? Тойго эмес, башкага эмес, именно ошо бизнес баштоо үчүн 50 000 насыя алгам. Андан кийин пайдасын ошол эле күздө кайра көрдүм. Биринчи пайда канча болду? Биринчи пайда 99% десем жаңылышпайм, себеби 47 000 сом, 48 000 сом кайра пайда түшкөн. 50 000 сом коротуп, 50 000 сом 47 000, биринчи кереше 47 000 болгон. 2 000 үстөк пул болуп эсептелген. Банкка төлөп берген үстөк пул болуп. Ары яшик
ары рамкасы менен мен өзүмө калды. Бирок карзымды бердим. Андан кийин мен 30 жаш баштадым. 30 жаш баштап, аны өзүм материалдарын өзүм алып келдим. Материалдарын алып келип үйдө мындай станок менен кыркып чыктым. Бизде эми станок сатып алуу бир топ кымбат турат эмеспи? Ушу менен 30 жашка сатам. Кийинки 30 жашык уже өзүңөрдүн колуңан. Өзүмөн колум менен жасадым. Анан анын арысын гана сатып алдым. 60 миңге. 60 миңге кандай? 60 миңге ошол түшкөн кирешени. Андан кийин дагы бир үстүнө 10 миң сом кошуп, ошону сатып алдым. Ошондо үй бүлө дейт арлар да? Ооба, 25 үй бүлө сатып алдым. 60 миңге 25 үй үй бүлө эле сатып алдым. Калгандары бүт бардыгы өзүмөн чыкты да. Атазма яшик, колуңдагы яшикти айтайлы. Бул эне аруу жасалуучу, эне аруу бага турган жер. Эне аруу бул эмне? Ким? Матка. Матка деп коет. Бул ошо эне арууну багыш керек. Же эне арууну ушуга отургузуп, арларды кабыл алдыртып, анан учуп барып, осеменение болуп, анан келгенден кийин ушуга тууп баштайт. Тууп баштагандан кийин анан чоң яшиктерге кутурат. Башкача айтканда бул эне арууну тарбиялоо да. эне арууну тарбиялоо. Ушунун ичинде. Кандай жыгачтан жасаш керек яшиктерди? Жыгач негизи баягы биздин өзүбүздүн айыл жергесиндеги жыгачтар негизи болбойт буга. Себеби курт түшүп кетет. Номер заказ кыласың? Буну ошол Соснага заказ кылабыз. Мына бул мен алганым, бул заводской Россиядан келген такталар. Уже жасалып келет. Уже бул даяр. Мына емкосттар чыккан, бул чоң яшиктерге жасалган такталар эле да. Бул ошол үнөмдөш үчүн чоң яшиктен ашканы, ашкан деталдарды кайра кичине яшик кылып жасалды. Бардык нерсе өзүңө чыга турган болсо, бул сенин бизнесиңин өркүндөшүнө чоң өбөлгө болот эсептелет да. Арыны дагы өзүң бөлүп башка арыдан эне тарбиялап, энеге кошуп, ошону жасай турган болсоң, бул сенин жазда дагы киреше табасың. Бул жаздагы киреше эне арыны бөлгөндөгү киреше болуп эсептелет. Күздөгү кирешең бул бал ары, бал алган. Бал алган. Демек, бул бизнестин эки киреше жагы бар экен. Жазда бир кирешеси, күздө бир кирешеси болуп эсептелет. Эки киреше алса болот экен. Мына рамка. Ушуну арларга кантип отургузасың? Же жөн эле коюп койсо болдубу? Жок, репостинг. Мен байкашымча эрийт экен, а? Ооба, эрийт. Зымды кызытып туруп, үстүнө басып коесуң. Азыр биринчи мына рамка турат го. Ошодан баштайлы. Келгенде достор, азыр рамкага кантип зым тартабыз жана ошол рамкага машинаны кантип отургузабыз. Ушул нерсеге күбө болот. Интернеттен алып жасаган, өзүм жумушумду жеңилдетиш үчүн. Бунда өзүң жасагансыз? Ооба, бул аппаратта өзүм жасаган. Интернеттен алыпчы. Бул жумушту жеңилдетет да. Эгер заводкой сатып ала турган болсоң, бир топ кымбат. Бул жерден тешиктерди кандай? Тешиктерди аралыгы береби мани же бербейт? Берет. Аралыгы канчадан болуш керек аралыгы? Бул машинаны кармап туруу керек да. Буну бирдей аралыкта керек. Канча сантиметр, канча эмеси мани бербейт. Просто бир аралыкта кылып туруп машинаны кармап турса болот. Анан баары көзүп алган жерлерден өткөрөбүз. Анан мындан өткөргөндө бул зым кете берет да. Ошондо 1, 2, 3, 5 зым тартылат. Бул 5 катар болот. 5 катар болот. Жасаган жашкыларды болот же бул өзүнүн стандарттары бар? Стандарт размери бар. Стандарт размери болот өзүнүн, Ошого жараша бул жерден бекитип туруп, аякысын бурап коесуң. Андан кийин муну бекемдеп тартабыз. Чыңап. Ошону мен тартып көргөнбү? Сиз ошону бурап коюп коёбуз. Эми бурабыз. Ошо бураганда бул сымдар чыңалат да. Дагы чыңайбыз. Да. Болду. Коебуз.
Бул жактан басып туруш керек. Басып турганда бул чыңалат. Хорошо. Гитаранын кылдарынын күйлөгөндөй болуп. Ооба, ошондой эле болуп калат. Комузду да ушинтип берет. Дал кайран. Дал. Да, тартып. Шундой чыңалып калат кээде. Мынчылыш керек. Андан кийин Башын бекиткенде эле бул жагында. бул жагына окшоп бекитип коебуз, ооба. Болду, бул рамка зымы тартылып бүттү, даяр. Жумшак морт материал болот. Жолдар аз катып калган үчүн турган болгон. Суук да. Суук болуп баштады да. Муну койгондон кийин атайын муну көбү аккумулятордо колдонушат да. Зарядка. Буну өзүң жасаңыз. Жок, бул союздук кызанга болгон. Точка сайда булат. Анан муну Советтер Союзу менен жаңы муундун ортодо бир баянчы бар экен да. Ооба. 12 вольт чыгарып берет. Анан бул 12 вольт менен мен могу эки жерге тийгизем. Азыр свет жок болгонуна байланыштуу болуп. Тийгизгенде мына эрийт дагы. Жабышат. Ушундан да И ушуну алып барып уже арыяшка салып беребиз. арыяшка салып. Арыяшка салгандан кийин муну арылар токуйт. Бул ток уясын токуйт дагы. Ушул жерге туйт, бул жагына бал топтойт. Андан кийин Үстү жагы бал топтойт. ооба. Эни ары ушул жерлерге. Аралаш. Анан бул жерден балдарды алып, балдарын багып беришет да. Кайсы породадагы арылар же кайсы сорттогу порода дейсиңер? Ооба. Мен үйрөнгөндөн баштап эле Карпат менен иштеп баштагам. Бизде толук аймак болгон үчүн Карпат погодага карап туйт экен да. Погода эгер аралыкта суук боло турган болсо, азырактан туып баштайт. Анан жылуу боло турган болсо, өзүнүн нормасы менен туып баштайт экен да. Бал болгонбуз. Жергиликтүү аба ырайына ылайыкташып көйөт. жашап кете берет, көйүп кете берет, эң сонун. Башка тоо балы, анан эспарсеп балы, анан багындай ар түрдүү гүлдөрдүн балы болуп эсептелет да. Анан бул биз чыгарган бал, бул эспарсеп балы болуп эсептелет. Муну ак бал деп айтышат көбүнчө. Бул эспарсеп гүлүнөн алынган. Ооба, эспарсеп гүлүнөн алынган бал. 280, 350ге чейин сатса болот. Килограммына. Арабтар, анан Европа, Корея, Япониялар. Баялай, Хелветестин окуусу боюнча бизде ошол жактан экспертиза чыгардырып берет. Башка экспертизаларга караганда бизге арзаныраак кылып чыгарып берет. Себеби биз балчылардын кооперативиндебиз. Ошо Баялайдын негизинде арзан чыгарып берет. Алай то асели. Алай то асели кооперативинде канча мүчө бар эми? 20 мүчө бар. 20 мүчө. 20 мүчө. Ошол мүчөнүн бардыгы Аман Гринфуд. Аман Гринфудтан экспертизадан өтүшөт. Биз тыйкан болуп эсептелебиз да. Тыйкан фирмаларга алып барып беребиз. Фирмалар балды заготовка кылып, банкаларга куюп, андан ары булар экспорт ишин улантышат. Бул кооперативдер менен иштешет. Кооперативдер менен иштешкенде бир кооператив 20 тонна же 30 тонна буйрутма бере турган болсо кооператив. Ошонун негизинде ошол канча талап кылса ошончо сырьё чыгарып бергенге кооперативдин алы жетет. Кайсын кимдин экспертизасы таза биринчи сорттогу бал болуп эсептелсе, аны өздөрү кабыл алып кетишет. Келип үйдөн алып кетишет. Ооба. Бул жерде проценти бар. Мисалы, эспарсеп 81%, 60-65тен пайыздан өткөнү эспарсептин биринчи сорту болуп эсептелет. Эгер башка өсүмдүктөр же болбосо башкалар боло турган болсо, алардын дагы пайызы 65тен өтө турган болсо, ошол гүлдүн биринчи сорту болуп эсептелет. Экспертиза канча турат? Бизге өзү 1000-2000ден өтө жогору турат. Бир экспертиза 10 000 турат негизи. 10 000 турат. Бизге 350 сомдон жасап берет. Шекер. Булар шекер кошушат, башка кылышат, же болсо дагы кандай бир кошумалар кошуп коюшат. Силер балды кантип жасайсыңар? Биз эч кандай кошумаларды кошпойбуз. Шекер коштурбайт бизде. Андан кийин биз негизи арыларда оорuyт. Талаптар бар. Андан кийин арыларда оорулары бар өзүнүн, ич оорусу бар.
ошондой эле багыл кене оросу. Бизге аларга дагы атайын өздөрү дарыларды берет. Ошонун негизинде гана иш алып барабыз. Себеби алар дагы экспертизадан чыгып калат да. Бул чет мамлекетке биз экспорт кыла албай калабыз. Эгер ич ооруган мезгилде биз ич ооруга алар айткан дарыны бербей турган болсок, ал экспертизадан чыгып калса, бул өтпөй калат. Баялай программасы, Helvetas программасынын негизинде бизге атайын мугалимди Украинадан чакырткан. Себеби Украинада университет бар да, атайын пчеловодство боюнчачы. Ал жерден мугалим чакырткан. Ал мугалим келип бизге 32 сааттык биздин билимибизди жогорулатуу үчүн сабак өтүп, квалификациябызды көтөргөн. Бул жерде бизге осеменение боюнча, багыл арыларды уруктандыруу боюнча. Бай искусственный осеменение деп коет эмеспи? Жасалма жол менен уруктандыруу. Ошондой эле ошолорду баардыгын көрсөтүп берген да. Практика жүзүнө. Ары жасаардын алдында ящиктардан кийин бул мамлекетке катталыш керек. Ящик. Идентификациялык номер берилет. Ар бир ящикка. Бизге паспорт бергендей эле ящикка эксперттер туруп берилет. Жок, бул ящик деп эсептелет. Себеби бул биз арыны дагы чет мамлекетке экспорт кылсак, мисалы 34-чү ящиктан алынган эне ары деп чет мамлекетке ошол арыны экспорт кылсак болот да, чет мамлекетке. Арыны дагы экспорт кыла турган болсок, бул мамлекетке катталган болуп эсептелет. Ящигибиз. Бул дагы бизге Баялай Helvetas'ын жардамы менен, Баялайдын жардамы менен чет мамлекеттен бир эне ары 10 000 сом турат негизи. Келиши Кыргызстанга. Бул Баялайдын программасынын негизинде бизге 3 000 сомдон тура келди. Демек Баялай өтө чоң жардам берди. Өтө чоң жардам берди. Себеби жаңы үйрөнгөн адамдарга өтө чоң. Себеби биз бул эне арыдан кайра дагы биз эне ары жасайбыз. Эне арыны көбөйтүүдө бизге кошкон салымы ушул болду да. Себеби бизге эне арыларды арзан баада алып берди. Өзүңөрдүн чыгарган эне арыңар барбы? Ооба, бар. Канчанчы поколение чыгып атасың? Экинчи поколение. Экинчи поколение. Алар кандай болду? Алар дагы жакшы. Себеби ушулардан алынган, мындан алынган эне арыдан кайра дагы алганбыз да. Мына достор, сиздерге ары түйшүктүү, ары пайдалуу жумуштун бир аз да болсо сырын ачып бергени аракет жасадык. Алдыда сиздерди бааларыны кантип кышкыга даярдоо керек экендиги жөнүндө көрсөтүү күтөт. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.